Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Туғандар, отопленияны қылдырыштан мұрда тақ ойланып, устанын жақсысын тауып қылдырып алсаңар, мына уш абалға түшіп қалышыңар ешқандай кепілдігі жоқ. Көріп тұрасыңар, бір адамның чоң мейнеті 200 мың, 250 мың үстіндегі мейнет ушу жерде чачырап жатат. Отопленияның расширителин қайерге қойыш керек? Подачаны қайерден тартыш керек, обратканы қайерге қойыш керек, қандай уклонда тартыш керек деген бір түшүнчөсү жок эле. Отопленияны баштап алган адамдар өтө көп. Ошого устанын жакшысын таныбасаңар, бул кирпич же бетон же башка ишке окшобойт биздин иш. Отопление өтө ответственный иш болуп эсептелет. Иншаллах бир сире бузуп таштап башынан терип беребиз. Однотрубочный вариантта унний котел коюп беребиз. Самотек кылып берелик десек, самотекко некрасивыйраак болот деп туруп унаабады. Ошонун себебинен однотрубочный кылып туруп, ушундай кылып сонун кылып батарейкаларды коюп беребиз. Көрсөңөр болот. Бир катар. Бул жакта душунда коюлган эмес экен. Иншаллах аны деле койдук. Биздин главный мастерибиз ушу бала болот. Иншаллах. Мына сушилканы, батарейканы ушундай кылып сонун кылып орнотуп бергенбиз. Алысырактан көргөзөбүз. Кимге ушул кылып аткан иштерибиз жагып аткан болсо, бизге подписка басып коюп туруп, иншаллах отопленияңар качан болот? 1 жылдан кийинби, 2 жылдан кийинби бизди жоготпой карап турсаңар, связьга чыксаңар отопление кылдыра турган маалда, иншаллах биз сонун кылып отопленияңар кылып беребиз. Самотек десеңер деле, однотрубочный десеңер деле, кандай системага, кандай котел коюшту полный кеңешини берип, иншаллах силер каалагандай түрдө үйүңөрдү ысытып беребиз иншаллах.